ушул имарат Залкалар аксакалдардын бири Төрөгүл Касымбековдун имараты болчу. Анын имараты? Ошону менчикке алган да, менчикке. Союз убагында бул Компартиянын борборлук комитетинин жатаканасы болчу. Тарыхый имарат. Тарыхый. Меники ошол эң негизги маселе ошондо болчу, тарыхый болуш керек. Бул Бишкектин борборунда өкмөт үйүнө чейин 50 метрдей. Анан бул имараттын сөөгү 74-жылдан бери Кыргызстанда эмне болуп аткандыгын билген имаратта. Анткени кызматка дайындалгандар бул жерден өтчү, кызматтан бошогондор да ушул жерден кетчү. Мейман коноктор келгенде бүт бар ушул жерде жатчу. Москвадан келип текшерем дегендер бар ушул жерде жатчу. Анан ошол Төлөгөн Касымбеков менен өзү балдарын таанычу комсомол боюнча Төлөгөн Райкан Төлөгөновду. Анан алар чыгып, башкалар чыгып, ушуну аксакал саткан атат, тартылбай калдык деп атат. Мен жолуктум ал аксакал киши, жолуксам өзү айтып калды, мен элиме уят болуп атам. Мен ушул имаратты бийликтен атайын чыгарып алдым элем, ушул Кыргыздын эл аралык борборун түзөйүн деген ушул жерден деп. Бирок ошого дагы жетпей калды. Сен ойлорун бар экен, туризмде бар экенсиң, ошону алып кетпейсиң, мен ошону каалайт элем деди. Анан ошонун баарын эми сүйлөшүп, ошонун баарын ишти алып сатуу боюнча деди, анан ушунун баарын башкара баштады. Биздин кезектеги маектешибиз Баш каланын борборунда жайгашкан Парк отелинин Ысык көлдөгү Royal Beach эс алуу жайынын жана башка бир катар компаниялардын негиздөөчүсү жана ээси, ийгиликтүү ишкер, туризм, спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси, туризм тармагында ири иштерди жасоого үлгүргөн Алмагучуков Өкмөтбек Мукашевич болду. Маектешим менен ишкерликти жүргүзүү, өлкөнүн туризм тармагынын жетишкендиктери жана кемчиликтери, анан албетте өзүнүн өмүр жолу тууралуу сүйлөштүк. Мен кайда болбойн, эмне кылбайын, кандай кадам таштабайын ата-энемдин айтып кеткен кептерин эстеп турам деген Алмагучуков өзү үчүн маанилүү баалуу деген сүрөттөрдү бир рамкага атайын түшүрүп алган. 11 туугандуу, көп балалуу үйдө өскөн каарманым сүрөттөр аркылуу ата-энеси, үй бүлө, бир туугандары менен тааныштырды. Бул жерде алгачкы сүрөт ушул ата-энебиз баш кошкон кездери ушул 40-жылдардын аягы. Анткени атам өзү улуу ата мекендик согушка катышкан 44-45 жылдары. Ал согуш бүткөндөн кийин 47 жылга чейин күн чыгышты көздөй көп курал күчтөр барып ошол жерде жапондор менен согуш болбоду эле. Ошол жакта көздөй барып келген. Анан 47-жылы келип ошондон кийин апамды жолугуп ошол баш кошушкан. Эми ал кезде бүгүнкүдөй технология жок. Айрым-сайрым сүрөттөр болчу экен. Бирок ата-энелерибиз, атам өзгөчө бүт болгон турмуш жолунда альбомдор чогултуп, сүрөттөрдү чогултуп, ким менен качан жолукканын өзү эринбестен өз колу менен жазып жүргөн адам болчу да. Ошол альбомдордон алынган нерсе. Бул 47-жылдан кийин болуп атса да 70 жылдан ашкан сүрөттөр, 70 жыл. Айткандай 11 тууган болуп, ушул экөө чарчап калган, 8 бир тууган болуп чоңойдук. Сиз канчанчысыз, кайсы жерде турасыз? Бул жерде мына ушул балыкчыда туруп атканда 5-6 жашымда болсо керек. Анда 5-чи? Иә. 5-чи окшойсуз. Эжем, агам, эжем ушул жаңадан балыкчыга келип, райком партиянын катчысы болуп дайындалган кези. Бул жубайым, биздин үй бүлөбүз, бул 2 уулум. Ошондо 2 уулду тарбияладыңыздар, 2 уулуңуз. 2 уулум. 2 уулум. Азыр неберелер? Азыр неберелерим менен алек болуп атабыз. Канча небере? 2 небере.
Өкмөтбек Мукашевич 1960 Ысык көл районунун Кожояр айылында туулган. Ал 1870 жылдары чек араны тактоо комиссиясынын мүчөсү болгон Буру Сары Багыш чатагын басууга ортомчулук кылган. Өзгесинин акылманы би айтылуу Жолболду уулу Садыр акенин урпактарынын бири. Кожояр айылы Кырчын жайлоосунун босогосунда жайгашкандыктан жаратылышы абдан кооз. Анда 2 жашка чейин жашап, кийин Григорьевкага ата-энесинин жумушуна байланыштуу көчүп келишкен. Атасы партиялык советтик кызматтарда иштеген. Райком партиянын 3-чү катчысы болгондо 1964 жылы балыкчыга көчүп келип, эс тарткандагы балалык учуру Балыкчы шаарында өткөн. Ата-энесинин берген тарбиясы ага турмуштуу, ишкерликти, деги эле ийгилик жаратуудагы башкы өбүлгө болгонун белгиледи. Тарбия боюнча окуяларынын бирин маектешим төмөнкүчө эскерди. Мен кайда болбойн, эмне болбойн, сөз түрдө элеске ата-энемдин айткан сөздөр келип турат. Бирдеме кыларда мен сөз түрдө ошол тууралуу же окшошоок моменттерди издеп, ошону эстейм. Кандай сөз айттыр, эмне деп айттыр деп. Мисалы сиз айтып кеттиңиз, ушул студенттик кезде, ал кезде советтик доордо биринчи курсту бүтүп жатаканада жатчымын. Жайында үйгө барып, атама сурап алдым, ата, ал жерге жатаканага жатып жүрө беремби? Башка сиз сыяктуу адамдардын балдары бүт бар, жайлары бар экен. Ошол жагын кантип карайбыз десем, өзү айтып калды, балам, сен андай даяр оокатка болсоң, турмушка даяр болбой каласың. Бүт баарын башынан өткөрүшүң керек. Кыйынчылык болобу, эмне болобу, ошол башынан өтүш керек. Даяр оокат жок бул турмушта. Албетте мен барып, жолдошторго Бишкектен Фрунзеге кезде сүйлөшүп алып берген кудретин жетет. Бирок ал эмес жол болот деп ойлойм. Өкмөтбек Алагучуков Фрунзе техникалык окуу жайын ийгиликтүү аяктап, ошол эле жерде эмгек жолун баштаган. Менин бактыма ал күнү биздин группаны окуу жайын бүтүп аткандар кайсы жака барып, кайсы кызматка барат деген комиссияга чакырганда, ошол жерден Фрунзе политехникалык институттун директору Жоролов өзү келип калды. Сиз мени карап, мен Чолпон атага БМК 107 деген бар болчу. Ошол жерге мастер болуп кетмекмин. Ал киши мен документтерге жеткенден карап туруп, мен башка сунушум бар деди. Мугалим болуп калып бул жерге деди. Жакшы окугансыз. Жакшы табыш стипендияны окуган. Кандайча ата-энемден кеңешкен десем, сен бойго келдиң, өзүң чечим кабыл алышың керек деп койду. Ошол жерден мажбур болдум, чечим кабыл алганда. Ошол сунушумду кабыл алып, 82-жылы күзүндө ошол бүткөн окуу жайда, ошол факультетте мугалим болдум. 1 жыл Фрунзе политехникалык университетинде мугалим болуп иштеген соң Алма Күчүков окуу жайдын жетекчилиги анда мыкты уюштуруучулук сапат бар экенин айтып, институттун алдындагы райондук деңгээлдеги комсомолдук комитеттин башчысынын орун басарлыгына дайындалган. Ошол эле учурда чет элден келген 400 студентке көзөмөл жүргүзөсүң деп аларды жетектөө милдети жүктөлгөн. Бул орунда иштеген 3-4 жыл аралыгында жаш кадрдын аткарган иштери жетекчисинин купулуна толуп, окуу жайдагы студенттердин профсоюзунун төрагасы болгон. 1988 жылы комсомолдук борбордук комитетте кызмат сунуштап, ал жака которулган. Анда 2 жыл курулуш отряддарын көзөмөлдөө ишин аткарып, андан кийин анын туризм тармагын жетектөө сунушталып, ошондой Кырдаалда туризм тармагына туш келген. Советтер Союзу жоюлуп, андан кийинки жашоодо ишкерлик жакшы өнүгө турганын алгачкылардан болуп түшүнүп, бир катар туризм тармагындагы жеке менчик компанияларды негиздеген. Союз кургандан кийин ага чейин эми эл аралык деңгээлде Союздун ичинде көп катнашка ээ болуп дос бүттүм. Ошол кезде Казакстанда, Россияда эмне кыймылдар башталды, каякты көздөй кетип баратабыз деген суроолорго жооп бошоктон издей баштадым. Мен көрдүм, ушул келечек ушул ишкерликте болот. Анткени мамлекеттик
деңгээлде партия кетти, исполкомдор жойулду, жаңы формат кетти, либеральный экономика деп башталды. Аны сонда карап көрсөм, туура жол болсун, бирок ошого дагы түткүч болгон айтыр мамлекет болду да. Мамлекет өзү эле. Себеби ошол эл аралык саясат бюросун, жаштар саясат бюросун башкарып турганда биз ижарада бир мүлккө ээ болчубуз да. Жөн эле жерден туруп эски токтомдорду бул жарабайт бүттү, бул жерден чыгып кала башка жер издегиле деп койду. Министр деңгээлинде. Ошол мага чоң түрткүч болду. Мамлекет анда ушундай турбайбы? Кааласа чыгарып салат экен, кааласа киргизип коет экен. Өз каранды болбойн деп, анан ошондон баштап ишкерликке. Эмнеден башталды сиздин ишкерлик? Ишкерлик ошол туризмден башталды. Маектин жүрүшүндө Өкмөтбек Мукашевичтин бул тармакта ийгиликтүү иш алып кеткенинин түпкү дагы бир себеби белгилүү болду. Атасы Чолпон Ата шаарынын мэри болуп турганда, анын функциясына кирген иштердин бирин аткарууга көмөктөшүп жүргөн. Өспүрүм кезим Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденциядагы бак дарактарды карап сугаруу менен өттү. Ошондо кыргыздын залкар адамдарын көрүп, алардын батасын алгам, деди ал. Азыркы резиденция турбайбы, резиденция Чолпон Атада. Ошолдо сугатчы болуп иштеген. Эки сезон. Сугатчы болуп иштеп, түнкү сугат болуу, күндүзгү сугат болуу, шланг болуу, суун жыгып кетиш керек беле. Ошол маселелер менен арек болуп. Бирок ошондо чоң нерсеге ээ болдум окшойт, ушул туризм ошондо эле жагып калган окшойт. Тейлөө тармагы, бала кезинде мындай карасаң, эс алып жүргөн адамдарды көрсөң, ошого ушундай эс алгың келет да. Анан ал жерде иштеп, экинчи чоң касиети ал резиденцияда ал кезде биздин Залкар, Аксөк аксакалдарыбыз болчу да. Айтматов, Саякбек Аралаевдер, Алат Токонбаевдер. Ошолор сугарып жүргөндө алар аталык мамиле кылып, ай балам бери кел, каяктан болосуң, ким болосуң, андан бери турмуш эле тиякты чукулап атасың, келчи чайдан иччи. Кечээ тойдо болду элек, могул устукандан мости деп акыл-насааттарын угуп, балалык кезим болду. Сиздин аң сезимиңиздин калыптанып атканында залкар инсандарды көргөн турбайсызбы? 32 жылдан бери туризм тармагында иш алып барып келе жаткан Өкмөтбек Алмагүчүков туризмди өнүктүрүү фонду улуттук кеңешинин мүчөсү, министрлер кабинетинин төрагасынын туризм тармагындагы кеңешчиси. Ал өлкөдөгү туризм тармагындагы эки башкы маселени белгиледи. Улуттук авиакаттам жок да, биздин желек менен. Европага мына өзүңөр билесиңер, бир учак учпайт. Алар агерчиликти каалабайт. Алар бир жака учуп барып, Стамбул аркылуу бияка келип, же Москва аркылуу учуп келиш деген буларга кереги жок да. Алар билет алып барды, мына Франкфурттан Бишкекке учуп келиш керек. Анда сиздердин иште эле түздөн түз мамлекеттик саясатка көз каранды болуп калып атпайбы, тармакта? Бул жана инфраструктура маселеси чечилиш керек да, жолдор деп атпайбызбы? Мисалы көлдө ошондой деңгээлге чыгарабыз деп, бирок акыркы кезекте мисалы жол маселесин көрдүк да. Биз алыс турган мамлекетпиз. Мисалы чет өлкө деп атпайбызбы? Чет өлкө жакында турган коңшу мамлекеттер бул бир. Алыстагы Европа, башкалар. Европадан мисалы бизге ушундай 7-8 саат учуп келип, тейлөө тармагынан арыз болуп кеткенге барбай иштегендер көп. Экинчиден, мамлекет тарабынан ал өлкөлөргө маркетинг деп коебуз, реклама Кыргызстан тарабынан жок. Жеке ишкерлер өзүнчө иштей беришет, бирок ал
жалпы бир система салынды эле. Өкмөтбек Мукашевичтин көп жылдык талыкпаган эмгектери бааланып, Ысык көл районунун ардактуу атуулу мамлекеттик кеңештин 2 даражадагы кеңешчиси, Кыргыз мамлекеттик калкты тейлөө чөйрөсүнө эмгек сиңирген кызматкер наамдары менен сыйланган. Маегибиздин бул бөлүгүндө биз Өкмөтбек Мукашевич менен парк отелдин жакшы жерлерин көрүп, таанышып, көрүүнү туура көрдүк. Айта кетсек, мурда бул имарат Сары Челек мамлекеттик мейманканасы, мамлекеттик болгондо мамлекеттик мейманканасы болуп, мында көптөгөн кызматтык дайындоолор, ошондой эле геосаясий сүйлөшүүлөрдүн бардык издери ушул бир тарыхый жерде калган десек болот. Азыр анда сизге мындай суроо менен кайрылгым келип атат. Өкмөтбек Мукашевич өзгөчө туризм тармагында иштегенде, чет элден абдан өнүккөн өлкөлөрдөн дагы жарандар келиши мүмкүн, туристтер келиши мүмкүн, чоң ишкерлер келиши мүмкүн. Анан алардын жанагы көргүсү келген шарттарды сиздер түзүп берүүгө аракет жасайсыздар да. Бул үчүн дайыма замандын шары менен жүрүшүңүз керек. Эмне трендте болуп атат, эмнелерди алып келүү керек деген сыяктуу. Ошондой замандын шары менен чогуу кантип жүрүшүңүз керек? Азыр биз сиздин отель менен таанышканча сүйлөшсөк. Ал үчүн лайым эл аралык деңгээлде эмне болуп атканын бүт баарын пульста кармап туруш керек. Кайсы багытта тонуста болуп, кайсы багытка кетип баратат, кайсы нерсе ушул кызыкчылык туудурат. Мисалы, Кыргызстандын бир өзгөлүгү бул биздин каада салт, табигатыбыз, ошону кантип өндүрөбүз, ошо менен кантип алып келебиз ушул саякатчыларды. Саякаттан тышкары өзүңөр туура белгилеп кеттиңер, Кыргызстан эгемендүүлүктөн бери дүйнөлүк масштабта саясатка аралашып калды. Анткени бизди тааныды, бизди кабыл алды бул жарык дүйнө. Анан ошонун ичинде дагы саякатчылардан тышкары көп бир топ саясатчылар келет. Менин түшүнүгүмдө анда биз саякатчыларды нукуралуулук менен тартып турбайбызбы? Кыргызстанда нукура нерселер. Өзгөчөлүктөр. Белгилей кетүүчү жагдай, менин маектешим 45 өлкөдө, анын ичинде айрымдарында бир канча жолудан болуп келгенсиз. Өзүңүз белгилеп айткандай, ошо саясатчы эмес, саякатчы болуп турсуз да. Анан эми саякат жөнүндө сүйлөшөлү. Саякаттан сиздин жашооңузга алган пайдалар эмне болду? Көзүңүздүн ачылган жерлери, айрым бир таң калыштуу окуялар, кайсы өлкөлөргө бардыңыз, канча жаштан баштадыңыз ошолор? Бул деле турмуш академиясы деп эсептейм. Себеби канчалык элге чыгып, ар бир мамлекеттин деңгээлин көрүп, өзүбүз көрүп атпайбызбы? Ар бир мамлекеттин жолу өзгөчө. Өнүгүү боюнча же артка кайрылып кеткени боюнча эмне себептен болот, ошонун баарын барганда жөнөкөй эл менен сүйлөшүп, бирок элден тышкары мен кызыкканым ал жерде башкаруу системасын карай баштайм. Кантип башкарып ошол жетишкендикке ээ болушту деп. Бизде болсо мына мисалы кызматкерлерге кире албай эле бүт баары жазылып, издешип эле ошо менен нааразы болуп жүрүшөт. Ал жерде болсо көп мамлекеттерде мамлекеттик ишканалардын эшиги ачык. Ким кааласа кире берет. Мисалы мен барып кирип алам. Кирип мэр менен жолугуп, же башка жетекчиси менен жолугуп, же жолдо жүргөн полицей менен сүйлөшөм. Алар бүт баары меймандошчулук менен, бирөө дагы кашым дебестен кызыктыңбы бүт баарын түшүндүрүп берет, айтып берет. Биздики болсо билбейм эмне себептен, же кыргыздын канында барбы? Бир тактага кирип алып турган, ошо менен бекинип, эч кимди киргизбей, же чечпей дегендей, ошондой айырмалар бар. Анан экинчиден ушундай инвестиция тармагында кандай шарт түзүп берет ал мамлекеттерде? Эмне үчүн өнүгүп атат? Өнүгүп аткан себеби байдубалы бул мамлекет жардам берген деген сөз. Ошонун формуласын издеген сапарлар болот. Андан тышкары ал сапарларда көбүнчө выставкаларга барып катышам. Ошол мейманканалар боюнча кайсы технологиялар бар, инженерный кандай чечимдер болду,
ошол эле айнек болобу, керебет болобу, же бир ушул колдоно турган мейманкананын ичине кирген нерсенин баары кашык болобу, бычак болобу, ошонун баарын биз карап чыгабыз да. Рахмат, анан кече маекте айтып калдыңыз, мен угаждап кеткени Швецияга дедиңизби? Швейцарияга барам депчи. Анан кийин биздин окурмандарда мындай нерсе бар да. Мисалы сиз азыр саякаттоого чакыра турган болсоңуз, бул кишинин акчасы көп экен да чыгат да, менин акчам жок да эмнеге чыкмак элем дегендей бизде ушундай бир ой калыптанып калган, подсознаниябыз ушундай калыптанып калган да. Ушунун баардыгын позитивге буралы да. Негизи адам ушундай нерсени жасаганга мүмкүнбү же акчам жок да деп эле отура бериш керекпи? Мүмкүн болсо кантип түзсө болот адам өзүнө? Мына сиз өзүңүз баардыгын куруп келатасыз да, бир кирпичтен коюпчу. Эми эң түпкү биздин жаңылганыбыз, биз ошондой сын тага баштайбыз. Муну баары да ошондой да депчи. Мен деле баштаганым Бишкекке келгенде турак жайым жок болчу. Мамлекеттен турак жай алган жокмун. Өз эмгегиммен тапкан каражатка сатып алдым. Ал айыпты ким мен мойнума илсе дагы аны кабыл албайм. Ал өз ошол ой менен жүргөн адамдын проблемасы деп ойлойм да. Себеби аракет жерде берекет бар. Аракеттениш керек. Анан эң маанилүү нерсе, мен ойлойм, бул турмушта алгачкы кадамдарды шилтей баштаганда, инсан катарында ошол жаштык кезиге этип кичине турмуштун дубалын түзө турган кезде эң негизги мен ойлойм да, менин оюм боюнча, бул кайсы колго барып сен ким колуна түшөсүң жаш бала катарында. Андан ары кимден ошол тарбияны өзүңө сиңирип аласың деген маселе. Маселе ошондон, биздики азыр ошондой мекемелер жок, мурдагыдай. Мен кече айтып кетпедим, ушул келгенде мен бактыма ошол ректор келип туруп сен аласың деди да. Ошол мен ойлойм, ошондон баштап меники кичине аң сезимим өзгөрүлүп, ушундай ишеним көрсөткөндөн кийин мен иштеп берейин дегенден кийин алар болсо ошол калгандан кийин мен жүрүп атканым, иштеп атканымды, каталарымды бүт баарын көрүп туруп таразалап мага мүмкүнчүлүк берди өсүшкө. Ошол кайсы коллективге барып каласың, кайсы мекемеге барасың, андан дагы көп нерсе келечекке байдубал кура турган нерсенин баары. Эми болсо ошо сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, мына мен шаарга келгенде турак жайым да жок болчу деп, сиздин жатаканада жашаганыңыз жөнүндө сүйлөштүк кече. Анан жеке ишкерчиликке өткөндөн кийин дароо эле гүлдөп кетпесе керек, жыгылып туруп деген. Көп эле кыйынчылыктар болду. Берген учурларыңызды эстеп, бир балким жаштарга мотивация алат, сөздөрүңүздү айта кетсеңиз, канча жолу жыгылып, канча жолу чалынып турдуңуз ошол боюнча? Бул жерде канча достон дагы айрылдык, ушул достор менен ошол ишкерликте болуп, анан турмуш ошону көрсөтүп коет экен, кайсы жерде каталып кетсе, кимден кетсе, кечирбестик нерселер болуп калат. Андай нерселерге ээ болдук, өзү турмуш ордуна келтирип коет экен. Кээ бирөө андан кийин жыгылгандан кийин туруш керек. Экинчиден ошол кризистерге дагы канча ээ болдук. 90-чы жылдардан бери, Союз ыдырагандан бери ага туруштук бериш керек. 91-чи жылдары мен 1 миллион рубль кредит алып, чоң топ келди. Анан ал аягына чыкпай, сатып алган нерселер келбей, келгенде бул жерден ал каражат чыгара албай, ушу менен турмуш бүтөбү деген ойлор эле келген күндөр болгон. Ушундай турбай мен тарта албайт экенмин да деп. Бирок ушул жерде намыз керек да. Мен эмне башкалардан кеммин мен. Тигинин жолу ачык экен. Значит, башка жол менен кетиш керек, ыгын табыш керек деген маселе болуш керек. Эч качан кол түшүрбөш керек. Үстүнө 91-чи жылы 1 миллион рубль азыркыча айткандайбы чоң акча болот эле. Чоң акча болчу. А сиздин жашыңыз 31-де беле? Жаш экен элеңиз. Анан бирок ал маселе чечип чыгып, андан кийин ал тармак, ал соода тармак болчу.
жакпай мага жакпайт экен. Мен башка багытта кетишим керек деп, мен ошо менен туризмге көбүрөөк кеттим да, тейлөө тармакка. Иреттүү жашайт окшойсуз да. Сүрөттөрдү мисалы убакыттап, анан кечээ жанагы политехникалык институттун сүрөттөрүн өзүнчө бир альбомго салып, анан ошол эле учурда ойлоруңуз дагы иреттүү, мындай жан дүйнөнүн тынчтыгы бардай адамдын немесин образын көрсөтүп атасыз да. Анан мындай иреттүү жашап көп жумушту бүтүрүш үчүн адам өзүн калыптандырыш керекпи же бул сиздин табиятыңызда бар нерсе экен? Калыптандырыш керек, сөзсүз түрдө. Кантип? Бул ички дүйнөң болуш керек. Ал үчүн көбүрөөк окуш керек китептерди, интернетте эмес, китептерди. Мисалы мен эң негизги окуган китептерим Карнеги китеби, Мынчыгыс стратегия деген китептер бар, жапондордук, кытайлардыкы. Мен ошолорго көп кызыгам. Анан тарыхый нерселерге көңүл бурам. Ошол эле Орусиянын кандай түптөлгөн, кимдер башкарган, кайсы хандар, мисалы Кыргызстанда кандай болгон, эмне үчүн кыргыздар сакталып калды улут катарында, эмне үчүн мамлекет болуп калдык, ошол суроолор туулуп турат. Мен ошого жообун издейм өзүм. Бүгүнкү күндө эми саясатчылар көпчүлүгү ал жагын карабайт экен. Аны карабастан бүгүнкү күндөн баштап жаңы турмуш курабыз дейт да. Бирок тарыхсыз келечек жок. Тарыхты жакшы билиш керек, сыйлай билиш керек. Анан тарыхты оңдойн деген ой болбош керек да башта. Кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек. Кандай болду ошону кабыл алыш керек. Ошондон жыйынтык чыгарыш керек. Чоң рахмат сизге. Кечитен бери. Рахмат сиздерге дагы. Мага мындай чоң көп ачылыштарды ачып атасыз. Ишиңизге ийгилик. Дайыма амандыкта жолугушалы. Сиздерге коноктор көп болсун. Ал үчүн өлкөбүздө дайыма туруктуулук болсун. Рахмат.